Эмнеге ушул адам эле фитна кыла берет? Мен эч фитна кылган жокмун. Фитна деген нерсе адамдардын арасында бөлгүндүк салуу, бөлүп жаруу. Бир тууганын ортосуна бөлгүн салуу, үй бүлөнү бузуу, мамлекетке туруксуздукту алып келүү, адамдарды душмандык кылуу, мына ошол фитна болот да. Менин иш аракеттерим ошол фитнаны жок кылып, бардыгы биримдиктүү болуп, намазың бирдей болуп, ханафи мазхабын карманып, элдердин биримдүү болуусуна чакырып атат. Фитна ошол башка жамааттарды алып келүү. Жана газондун ичинде чөптөр чыгып калат го. Ошол газон бизде ханафи мазхабы ошол. Кыргызстанда сонун өсүп аткан жашыл чөп. Ичинен мындай тикендер чыгып атса аны жулуш керек. Көрүктү бузат, берки газонду да кургатат. Ошого биз ошону айтып, ынтымак бололу, бир бололу десе, мен фитначы болуп көрүнүп калат. Жанагы макалга окшопчу. Ханафи бол, Аш'ари бол, Матуриди бол деп. Себеби ханафи мазхабы бул ислам. Матуриди пайгамбарыбыз алып келген акыйда. Аны эмнеге чакырам башка? Биринчи адамдарга Аллах Тааланы таанытуу керек. Матуриди менен таанытат андан кийин. Аллах таанытып ошонун акыйдан үйрөтүп атпайбы? Ханафи мазхабы менен үйрөтөт. Шариатта кантип ибадат кылууну үйрөтүп атпайбы? Өз кудайын тааныбаган адамга дейт. Кандай өз кудайын тааныбат? Өз кудайын тааныбаганга азаздан кудайды таанытабыз. Кудай бар, жараткан бизди. Сен мындай бол, андай бол деп айтуунун эмне кереги бар дейт. Балаңа деле айтасың го, кышта мороженое жебе, тамагың кооруп калат деп айтасың да. Кой, эмне жесең жей бер дейсиңби? Эртең менен балаңды мектепке жиберейин, садикке жиберейин десең барбайт. Жок, бар дейсиң. Ыйласа да тур, сабакка бар. Садикке бар, үйрөн, бир нерсени үйрөн дейбиз. Бул жерде мен вахаби болом деп атса, боло бер, макул дейсиң. Болбо дейсиң да. Туура жолуңан адашпа. Туура ханафи жолго кел дейбиз да. Анан алгысы келбегендер албай эле койсун, милдеттүү эмес. Анан мени тыюуга да акысы жок эч кимде. Укпай койсун, болду, бүттү. Билип койгула. Фатимага вообще жакпайт эттимчи. Билип койгула. Мазхаб кармануу туура эмес түшүнүп, бөлүнүүгө себеп болуп жатканын көрүп жатабыз. Мазхаб кармануу туура эмес түшүнүп, жок. Мазхаб кармануу эч качан душмандыкка алып барбайт. Мазхаб кармануу биримдикке алып барат. Бир пикирге чакырып атабыз. Эмнеге бөлүнүп жарынуу? Просто сен жанагы өзүнчө чыккан тикенектей болуп калып атсаң, ошо өң көрүнүп атат. Ошон үчүн гана алардын кыжыры келген болушу мүмкүн. Элдин баары ханафи болот болсо эч кандай көйгөй болмок эмес. Атыгүл кол көтөрүп, сабагынга чейин барып атышат. Машалла, жана немеде Казакстандагы маселени көрүп калдык. Ошонун тыйынын бул жагын карабайсыңарбы? Адамдар ошол жерде ханафи болуп турат. Ошол жерге амин деп кыйкырып атса, эскертүү берилген экен. Мен аны Казакстандык имамдардан сурадым. Эмне себептен сабадыңар? Бул жакшы эмес го мечитте десек, эскертүү берилген дейт. Деп кайра келип баштай берет дейт. Адамдардын намазыбызга ташвиш, жанагындай бир дискомфорт кылып атат дейт. Айтсак болбойт дейт. Анан сабагыңа туура келет дейт. Эми ошондо деле туура эмес сабаганчы. Бирок жеткирип атат да. Тынч окуп, намазың кет, болду. Биз Кабага барганда, колуң көтөрбөй оку деп ар бирине тийишип атабызбы биз? Өзүбүз намаз кандай болсо окуп келип атабыз, болду. Кой, кана эл менен бирге бололу, урушпайлы деп кайра ошолор оңолуш керек, сапка кошулуш керек.